2023 жылдын 27 январ күнү Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлигинин түштүк батыш оперативдүү командачылыгына караштуу бардык аскер бөлүктөрүндө улуу ата мекендик согуштагы Сталинград салгашуусунун 80 жылдыгы белгиленди. Иш-чарага Тажик ооган тынчтык орнотуу күчтөрүнүн аскер ардагерлери, мектеп жана окуу жайлардын окуучулары катышып, алгач Сталинград салгашуусу тууралуу аскер кызматкерлери тарабынан даярдалган лекция окулду. Андан кийин ардагерлерге сөз берилип, ардагерлер окуучуларды патриоттуулукка чакырып, басып өткөн жолдору боюнча сөз кылды. Ошол убакыт бизди тандап алган экен, мына болуп турат ушу биздин достор, сылжактар баардыгы ошол жерде кызматта болгон. Ошол маалда 19-20 жашар жигиттер эле да. Мен айтып кетейин дегеним, ошол жерде отурган жигиттер биз өзүбүз мекенибизди өзүбүз коргошубуз керек да. Бүгүнкү күндө 19-20 жашар балдар коргосо, анан кийин ата-энелерибиз бейкапар үйдө жатат да. Мен таазим этем бүгүнкү күндөгү ушу военныйда иштегендерге баарына таазим этип кетемин. Жигиттерди күндөп кетемин, сөзсүз кызмат кылышыбыз керек. Кыргыз эч качан үйүндө жаткан эмес да, жигиттер, билесиңер а. Ошондой эле окуучу жана студенттер үчүн 2 жана 5 чакырым аралыкка жөө чуркоо спорттук мелдеш өткөрүлүп, алдыңкы сапта келген катышуучуларга белектер берилди. Бул марш-бросокко составе подразделения бөлүкчөнүн курамы менен чуркайт. Бөлүкчөдө 50 киши болсо, 50 киши толук чуркайт. 50 киши биринчи киши менен акыркы кишинин ортосу 50 метрден ашпаш керек. Жөө жүрүш көнүгүүсү номер 47, аралык 5000 метр. Эң жакшы деген ба 26 минута, жакшы 27 минута, анатандыралык 28 минута. На старт! Марш! Patriot жигиттер келе жатат тик туруп, алар үчүн ыйык, алар үчүн улуу ата мекен, ата журт деген жети дубан жерден биримдикте бекем. Алар элине, жерине жан берет, алар чын жүрөктөн терең ант берет. Алар бири-бирине туугандай ини, агадын өчүрүү жана урандары, алгакандары сыйт күчтүү жүрөк келет, намысына бекел жерине тирек. Алар жүрөк жери үчүн күйөт, алардан ар бири чыныгы патриот. Жетирдин жек көрө бөлүп бөлүнгөндө, алардан ар бири тутат бүтүндүктү. Эселдеден калган, сиңип калган канга жериң үчүн көрө. Мындай иш-чара Кыргызстан боюнча бардык аскер бөлүктөрдө өткөрүлдү. Эли жерин сүйөт, албетте патриот, мекенине күйөт.